Салам кыздар. Бүгүн мен кыздар менен сүйлөшкүм келип атат. Силерде мындай көйгөй болобу? Эртеменде турсак, кечөөнү эле жууганбыз башыбызды. А бирок эртемен турсак жалпайып калган, анан майлашып калган сыып, кир десе кир эмес, таза десе таза эмес. Анан жумушка шашып атабыз. Бирөөлөр жолугалы деп чакырып аткан. Ага кайра жуунуп, чачты кургатып, кайра кооздоп чыкка чейин бир далай убакыт кетет. Анан айла жок башты чачты түйүп туруп эле чыгып кетебиз, же бир кепканы кийип алабыз, ошо менен эле бүттү да. Өзүбүздү деле жакшы сезбейбиз. Менде деле ошол көйгөй бар. Анан мен бир жакшы нерсени сунуштайын деп атам. Кечөөнү эле Кытайдан мен берген заказдарым келди. Анан буякта кургак шампунь дейт экенсиздер Кыргызстанда. Ушуну тапшырып алдым. Мындай экен, оригиналы. Мына азыр мен биринчи жолу ачып тест жасап көрөйүн. Ачтым. Алаканга алабыз. Алып туруп, эки алаканды бириктирип жаят экенбиз. Кытайча ошентип жазыптыр түшүндүрмөсүндө. Анан чачка монтип эле шылап коет экенбиз. Азыр карап көрөлүчү, кандай болот экен. Буга фендин деле кереги жок экен. Анан өзүнчө эле көтөрүлүп калат деп рекламасында ошентип айтыптыр. Мен да кызыгып иштетип көрөйүн деп заказ бердим. Тарак менен карап көрөйүн, э? Карагылачы, кандай болуп калды. Азыр баары кургагандан кийин сонун болмок. Мага жакты кыздар. Карагылачы, өзүнчө эле көтөрүлүп калды. Эми эле чачты кургатып чыккандай. Жумушка шашып атканда, свиданияга шашып атканда ушундай бара калсак болгудай. Көрдүңөрбү? Мага жакты. Силергечи? Эгер жакса, мен менен байланышкыла. Мен көп заказ кылбагам. Аз эле. Канчо бар азыр менде? Кечөөнү жумуштакыларга бериштим. 10 чактуусу калды. Кызыксаңар, мен менен байланышкыла. Кыздар, мына мен чачтын учтарын кичине үтүктөп койдум. Өтө жагы баятаңкы бойдон эле. Эгер кааласаңыздар, үстүндө түшүндүрмөдө дагы жазыптыр. Фен деп койсо, аны сайын кооз болот, көтөрүлөт дейт. Бирок азыркы абалда эле мага жакты. Ошол мага жакты. Тойпойлорго шашпай эле, ушинтип эле шыбап эле жасап койсок болгудай. Сиздерге сунуштайм. Чогуу сулуу бололу. Жакшы маанайда жашайлы. Рахмат.